Менин сунушум или көз карашым аркы жакта Тажикстандын Курчан, Гафуров, Чкалский, Кайракым деген 4 шаар бар да, мегаполис, чоң шаарлар. Эбегейсиз. Ошол шаарлар, ошол жаңагы Максат деген атыш болгон жердин жанында Козбагылан деген кыргыздын суусу бар. Ошол жактан бир 500-дүкпү, 600-дүкпү суу менен турба кетет. Суу кетет. Ошол суу менен 4-5 шаар суу ичет. Эгерде биз ошол сууну тосуп кое турган болсок, маселе чечилип калабы, же болбосо федералдык нормаларга туура келбейби? Кандай кылсак болот? Бирок, эгер муну тосо турган болсок, Эмомали Рахмонов Бишкекке өзү келет да. Атың ким? Атың ким? Улукбек? Үмүт? Кесибиң ким? Азамат жигит. Мыкты. Мыкты. Эл аралык нормаларга туура келбей, биз мыйзам бузуп коебузбу же болобу? Мыйзамды кыргыздын пең маңдайына жазган эмес. Мыйзамды кыргыз эле кармап калбайт. Мына эң туура Үмүт, баракелди Азамат. Азамат, мына ошол президент менен өкмөттүн мээси жетпей аткан нерсени айтып атасың да сен. Токтоп тур азыр. Мына ушуну мен эмне үчүн айтып атам мен? Мыкты, каккан казыкты жерге киргизе турган Азамат келгенде ошол маселе чечилет деп айтып атканын жөнү ошол. Бул бир. Экинчиден дипломатиялык сөз деген бар. Силер айтсаңар болот. Мадумаров партиянын төрагасы катарында же болбосо баягы жетекчи, экс жетекчи катарында айтса, аябагандай каттуу чууга учурап кетет. Бул караңыз. Украина менен Россия кызыкчылыгы дал келбей калганда газын токтотуп атабы? Токтотуп атат. Украина бүгүнкү күндө ошол эле Россиянын газын айландырып келип, Норвегия аркылуу алып атат. Эгерде кыргыздын маңдайына ошол мүмкүнчүлүктөрдү жазып койгон болсо, биздин бале кыргыз милицияларынын да бале. Эмнеге? Алар жолду тосуп койгон болсо, биз ызылдап жетип барабыз. А эгер бизден 4 бала чыгып жолду тосуп койгон болсо, жолду тоскондугу үчүн административдик жаза. Айван болдук да биз. Биз өз кызыкчылыгыбызды, өзүбүздүн элибизге өзүбүз кордук көрсөткөн бийлик болдук да. Азыр айтып атпайбы? Көздөрү одарылып кетип баратпайбы? Бийликти неге жамандайсыз деп. Чоң атаң болсо дагы айтам мен ошол бийлигин. Чоң атаң эмес, чоң энең болсо дагы айтам. Бул бийлик элге пайда алып келүүчү бийлик эмес. Биз канчалык бул бийликти көпкө чыдаган болсок, Кыргызстандын кызыкчылыгы ошончолук четке кетет. Бул бийлик мына 6 жылдан бери айтып келдиңер. Аябай сонун жашап калдык, жыргап калдык деп. Мына мен силерге статистиканы гана көрсөтүп бердим. Ошон үчүн Үмүт, сага окшогон жигиттер Кудай колдосун. Көпкө жаша. Биздин колубузда мүмкүнчүлүк бар. Мына кезинде билесиздерби? Борис Иванович Силаев деген болгон. Биринчи вице-премьер болуп, ошол Борис Иванович Силаев Кировдагы бир гана суу сактагычты кичине тосуп койду эле, жаап койду эле. Бүт келишимдерге келишти го. Келет экен го болсо. Ошон үчүн бизде сөлбүрөгөн, баягындай үзүлүп кетчү болгон азаматтар эмес, болсо боло тургандай азаматтар керек. Мына отко күйүп, сууга тоңуп чыккан ер азаматтарыбыз бар деп атпайбы? Десем сурап атпайбы, кимдерди айта аласыз депчи. Толтура, эгерде ошолорду көрбөй аткан болсоңор, көзүңөр сокур болуп калган деп атам. Ошол жерде маселени чечип, мына айылдык кеңештин депутаты айтты го, областка орун басар кылып бердиңиз, ал эч нерсени түшүнбөйт деп айтып атат. А башка областтын жетекчилери бирдемени түшүнөбү? Карап көрбөйсүңөрбү? Келген жолун, топтогон тажрыйбасын. Ошондуктан ушундай сүйлөтүп коесуңар дагы мени. Кечекинде шайлоолор болгондо, ошол биздин кошуна мамлекеттер дагы биздин кыргыздын моундай жигиттерине, кыздарына тыйын берет. Каралатуу үчүн. Анан келип алып көздөрүн тостойтуп, оодарылып алып отуруп сүйлөй берет бир нерселерди. Чоң атасын мен өлтүргөндөй кылып.